Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetті kebir пайдалуу нерселерге көп соопторун, фазилетин айтып, таргып берген, кызыктырган кебир зыяндуу нерселерден, ошол нерселердин сактануусу үчүн көп эскерткен, өтө зыяндуу нерсени өтө эле көп эскерткен. Эми ошол пайдалуу нерселерден бири инна садаката ла тутфиу гадабар рабби ва тадфау митатассу. Имам Тирмизи риваят кылат бул хадисти. Чындыгында садака берип туруу Аллах Тааланын ачуусун кайтарат жана жаман өлүмдү тосот. Биз бир иш кылып жасап коюп, билбей өзүбүз Аллах Тааланы ачуулантырып алган болсок, Аллах Тааланы өзүбүздөн наразы кылып, капа кылып алган болсок, садака берүү менен ошол нерсе токтойт деди. Анан экинчиси, ар бир адамды Аллах Таала жаман өлүмдөн сактасын, кыйналып, кысталып же кордолуп, садака ошондойдон сактайт. Ар бир адам каалайт Аллах менден ыраазы болсун, ар бир адам каалайт менин өлүмүм жакшы болсун. Дарат менен мечитте, сеждеде же Меккеде же бир жакшылык кылып жатып. Эми садака маселесине келсек, садака дегени бул сөзсүз мына ушул сага садака деп айтып берген нерсе эле эмес. Жана бул акча эле эмес да. Садака сиз бирөөгө кылган жакшылыгыңыз, ал сөз менен болсун, кеңеш менен болсун, күчүңүз менен болсун, бир буюм менен болсун, жаңы болсун, эски болсун, айырмасы жок. Тамак аш менен болсун, акча менен болсун, ошонун катарында. Аз болсун, көп болсун, айырмасы жок. Негизгиси канча бергендик эмес, негизгиси кимге бергендик, анан кандай ниетте бергендиги. Кимге берип жатат? Муктажга. Эмне ниетте? Аллах разы болсун. Болду. Аз көп айырмасы жок да. Жада калса пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эмне деди? Ки бир курманын жармысы болсо дагы ошону берүүдөн дагы уялбагыла, тартынбагыла, ошончо болсо дагы берип калгыла деди. Эки мааниси бар. Кээ бир учурда биз ушуну берип койсом уят болот, жарымдан берсем уят болот. Андай уят болот деп ойлонбоңуз. Ошончо болсо дагы берип коюңуз муктажга, же болбосо жок дегенде ошончо садакаңыз болсо дагы бар болсун деген сөз да. Бүгүн биздин оюбуз боюнча бир муктаж адамга bir üstü baş kiyim giygizişimiz gerek sadaka boluş üçün. Je bir jakşına bir akça berişimiz gerek. Bir som dagı sadaka bola alat. Bir eski but kiyim, je baş kiyim, je eski köynök dagı bir muhtaç adamga gördüğümüz muhtaç. Surabada ayırması yok. Oşoga berip koyu, uşul sadaka. Meçitke emez. Meçitke ne kılat? Adam salım koşar. Medresege emez. Medresege adam salım koşar. Muhtaç adamlar iki türdü bolot. Biri muhtaçlığını bildiret, kelip aytat, surayt. Özüңүздөн же жалпы элден. Экинчи түрдүү муктаж адамдар кыйналып жатса дагы эч кимге айтпайт. Аллах Таала ушул адамдар экөөсүндөн Куранда айткан, имандуулардын бир сыфаты ва фи амвалихим хаккун лиссаили вал махрум. Чыныгы момундар өз буюмдарында, өз байлыктарында сурап келген муктаждардын жана сурабай үйлөрүндө кыйналып турган адамдардын дагы акысы бар деп түшүнөт. Бүгүн бизде канча буюм, канча азык оокат, канча акча болсо баары эмне дейбиз? Меники. Жок, ошону бир ойлонуп, мунун ичинде муктаждардын дагы акысы бар. Мунун ичинде кыйналып жүргөндөрдүн да акысы бар деген ойдо болсок, бизге чыгаруу оңой болот. Bir. Экинчиси, bir адамдын муктаждыгын толугунан эле бүтүрүп салуу милдет эмес. Bir адам мисалы ооруп жатса, ошол дарылануусуга ушунча акча керек болсо, сиз ошонун 10дон бирин, 100дөн бирин, 1000ден бирин, 0,01%ын бердиңизби? Ошол дагы эсеп. Болгону Аллах Таала пайгамбарыбызга айткан: "Ва амма саила фала танхар." Муктаж адам, анан ошол муктаждыгын ашкере кылып сурап келгенде, ошону үмүтсүз кайтарба деген. Себеби сизден сурап келди, демек оюнда сизди муктаж эмес адам деп түшүнүп. Bir. Экинчиси, сизди жүрөгү жумшак, колу ачык адам деп, мейримдүү адам деп түшүнүп. Анан үмүттөнүп келди, ошону үмүтсүз кылба деди. Жок дегенде, чында эле эчтеке жок болсо эмне? Каулун ма'руфун. Жакшы сөз. Чынын айтайын. Азыр жок эле, эртең сизге жардам берсем болот.
Же болбосо эртең жардам берем деп сөз бербесеңиз дагы, чын мен болгондо берет элем, азыр болгону ушул 10 сом бар же 50 сом бар. Жакшы сөз айтып. Анан жок болсо кээ бир адамдар жини келип өзү уят болуп калбаш үчүн не дейт? İştebesең болбойбу дейт. İştеп акча тапсаң болбойбу. Караңыз, муктаж адамга акыл үйрөтүш кажети жок. Себеби ал адам өзү билет. İştеп акча таба алса, ден соолугу бары жок аны биз билбейбиз. Бир адам бизге суранып келди, суранган өтө кыйын туугандар. Суранган бирөөгө келип жакыны болсо дагы, досу болсо дагы суранып муктаждыгын айткан өтө оор. Бул нерсеге кыйналып бир деңгээлге жетпесе барбайт адам. Демек ошол деңгээлге жеттү, эми биз анын көңүлүн айтпайлы, андай кылып акыл үйрөтпөйлү. Кээ бир адамдар бербейт, анан ошолорго акыл үйрөтөт. İştесең болбой, алсаң аман экен, эле суранып жүрөсүң, уялбайсыңбы, жапжаш экенсиң. Бул сөз өтө оор сөздү. Аллах орун алмаштырып койгонго кадыр го. Ал адамды биздин ордубузга, бизди анын ордуна коюп койгонго Аллах кадыр го. Ошондуктан муктаж адамды көргөндө же жардам берели, же жакшы сөз айталы көңүлүн көтөрүп, бирок акыл айтып, анын үмүтсүз кылып кайтарбайлы. Эми жаман сөз айтып, аны зыян жеткизүү бир дагы адамга биздин акыбыз жок. Муктаж адамга Аллах Таала өзгөчө айткан да. Бар болсо, анан кийингиси ошол муктаж адамдар эгер биздин тааныштарыбыз, туугандарыбыз, жакындарыбыз, досторубуз, айылдаштарыбыз болсо, анда аларга көбүрөөк милдет болот жардам бергенчи. Эң жакынга эң көп милдет болот. Мисалы, бир тууганыңыз өтө кыйналып жатат, муктаж, сизге ошол учурда нафил ажылык, нафил умрага барган жакшы эмес да. Сиздин нафил умраңыз, мына бир тууганыңыздын турат. Ошол кишиге жардам берсеңиз, ошол умрадан абзел болот. Нафил умраданчы. Мурда баргансыз 5 жолу. Дагы эле баргыңыз келип атат, бирок кошунаңыз ошол акча болсо дарыланып алат эле, же карызынан кутулуп алат эле, же кышын ичиге продукт алып алат эле кышка өзүнө. Ошол сиздин умраңыз ошол да. Барып келген адамдыкы. Албетте дүйнөдөгү кээ бир ой келиши мүмкүн, дүйнөдөгү бардык адамдардын мен жоопкерчилигин алганмын. Андай деп ойлобош керек. Бирок Аллах Таала бир адамга байлык бердиби, ошол байлыгы сыноо үчүн берген Аллах Таала туура иштеткен жерде дагы муктаж кедей адамдардан 500 жыл кийин бейишке кирет. Эми ушул жерде бир туура түшүнөлү, бул маселе биздин баарыбызга тиешелүү. Себеби биздин арабызда кедей жок туугандар. Кедей деп кимди айтат? Кедей деп бул адамдын 500 грамм күмүшкө акчасы жетпесе, ошол адам кедей. 500 грамм күмүш 40 000 сом, 45 000 сом акча болот. Жакыр дегени ким? Бүгүнгү тамагы бар, эртеңкиге нанга акчасы жок. Ошол адам жакыр. Эми айтыңызчы, бүгүн ким жакыр жана ким кедей? Андай жок. Бүгүн ар бир адам колундагы телефону 20 000 сом. Өзүнүкү, анан аялыныкы 20 000 сом, экөө эле жетти байлыктын деңгээлине. Кээ бир адамдардын ай сайын алган айлыгы аны байлык деңгээлине жеткизип коет. 30 000, 40 000 сом айлык алса, ошого бизге бай десе биз ойлойбуз да, жок. Бай дегени ошол деңгээлдеги адамдар. Бүгүн алхамдулилла бардыгыбыз байбыз. Эми биз ошол байлыктын ичинен муктаждарга өзүбүзгө жараша бир нанбы, ниет бардыгыбызда бар, мечит курам деген. Бирок качан 10 мечиттин акчасы болсо, ошо бир мечиттин акчасына мен мечит курам деген ниет бар да. Эми 10 мечитке жете турган акча Аллах сизге береби же бербейби? Анан бергенде ушул ниет сизде бар болобу же жок болобу? Билбейбиз да. Ошондуктан курулуп жаткан мечитке салым кошуп коебуз. 1 сом, 2 сом, 5 сом, 100 сом, 1000 сом, канча күчүңүз жетсе. Салынып жаткан бир көпүрөгө, салынып жаткан бир кудукка, бир адам кудук салып атса, бир алып барып бериңиз, ошол кудук сиздики дагы болот. Коомдук жерлер салынып жатат,
Siz dagы ниетиңиз бар эле ошол бир мусафиркана куруп койсом, бир жол салсам, бир көпүрө салсам, суу чыгарсам, мешит курсам. Андай мүмкүнчүлүк жокпу? Жок. Ушу курулуп жатканга барып, кичине салым кошуп коюңуз сиз дагы. Анан садака үзүлбөй болгону бул Аллах Таалага ушунчалык жагымдуу амал. Ар бирибиз жашаган жерде карап бир адамды табып алып муктаж. Мусулман эмес айырмасы жок тууганда. Ошол адамга күндө дейли мисалы бир нан, бир эки эмес, бир нан, бирок күндө. Бир нанды садака кылганга ар бир адам мүмкүнчүлүгү бар. Күндө бир нандан садака бересиз. Айтып бериңиз каалаңыз, айтпай бериңиз. Бирок күндө берип жатасызбы? Ошол садака таасири Аллах Тааланын бизге bir sebeplerden, bir günөөбүздүн себебиден байкалбай калып бир нерсени айтып же жасап койгондуктан Аллах бизге капа болуп, наразы болуп турган болсо, ошол үзүл-түксүз болуп жаткан садаканын айынан Аллах Таала наразычылык айтат да. Экинчиси эң жакшы садака бирөөнүн курсагын тойгозгон садака да. Нан. Себеби адам кийими жок, бир аз чыдаса болот да, бирок тамаксыз адам өтө кыйналат да. Итаму таам адамдын курсагын тойгозгон бул ушундай садака, себеп курсагы тойгон адам сүйүнөт. Бир Аллах жараткан бир адам сүйүнсө, Аллах сизден сүйүнөт да. Мисал түшүндүрүү үчүн, сиздин балаңызга бирөө бир конфет берсе, сиз сүйүнөсүз да бияктан туруп алып. Рахмат дейсиз. Балаңызга бир мороженое берсечи, Алла бир шоколад берсечи. Туура эмеспи? Атасы бул жерден туруп алып, бирок сиз ошол мороженое сиз жебейсиз. Sizge kereги деле жок. Балаңызга көңүлүн кубандырганы үчүн сиз сүйүнөсүз. Биз ал баланы жаратып алган жокпуз. Болгон атасыбыз, себеп болгонбуз. Ал эми элестетиңиз, Аллах бизди жараткан, канчалык жакшы көрөт? Аллах жараткан бир пендесине бирөө жакшылык кылса, ошол сүйүнсө. Аллах канча ыраазы болот бизден. Жаш балдарга бир конфет берип коюңуз, ушунчалык сүйүнөт, ушунчалык кубанат, апасынан таяк жегенин да унутуп калат, баарын унутуп калат. Bir konfet менен. Ошого мурда аксакалдар тойго барса, алып салып коет эле. Анан жаш балдарды көрсө, берип коет эле. Неге? Себеби ошол жаш бала болсо дагы ошону да кубандырган өтө чоң соо. Өтө чоң соо. Ошондуктан садака ар бир адам берип туруш керек. Көп көлөмдө мүмкүнчүлүккө жараша. Аз мүмкүнчүлүк күндө 1 сом, 2 сом, 5 сом, 10 сом мүмкүнчүлүккө жараша дедим. Анан үйдөгү колдонулбаган буюмдарды, кийим кече болобу, же идиш аяк болобу, колдонулбаганды уялбаш керек. Бул эски го, бул былтыркы го, бул 10 жыл мурда. Бир нерсе сизге эски болсо, мага жаңыдыр мүмкүн. Сизге керек эмес болсо, мага керектир мүмкүн. Мисал машинеңиздин дөңгөлөгүн алмаштырдыңыз, неге? 2 жыл болду иштетип жүрөм. А бир адам дөңгөлөгү жок, 2 жылдык эмес, 10 жылдык да дөңгөлөгү жок бир адам машинесинде. Ошого берип койсокчу. Бизде бир сыфат бар да, уялабыз. Ошого пайгамбар алейхисалам айтты, уялбагыла, тартынбагыла, аз деп көрбөгүлө. Кичине болсо дагы. Жарым курма. Аллаху акбар. Жарым курма менен 1 сом болсо керек. Ошого садака кылган адамды Аллах Таала жүрөгүн жумшартат. Себеби башкаларды ойлоду да. Biz sadaka dese meçitte ele düşünüyoruz da sebep törölüp körgөнүбүз ошол да. Мешитке жумага бара баштадык биринчи, анан бешмал намазга бара баштадык. Садака деп эч кимдин эшигинде жазылганын көрбөдүк. Баланчыга садака бериле деп үйүнө эч ким жазып албайт да, туурабы? Муктаж болсо дагы, көчөгө жаткан адам болсо дагы үйүнө жазып албайт. Бирок Алланын үйүнө келсек жазылып турат экен. Эшигинде да, терезесинде дагы, сандыктарында дагы, дуалдарында дагы бүт жеринде жазылып турат. Садака, 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 мешитке садака, жардам. Ошол ой калып калды бизге. Значит, мешитке садака бериш керек. Жо, садака өзүбүзгө берели, өзүбүзгө. Аллахтын үйүнө садака бербейли, Аллахтын үйүнө эмне кылалы? Салым кошолу. Кандай салым? Өзүңүз жашаган айылда, шаарда, мешитиңизде бир чырагы иштебей калыптыр. Мына сиз барып туруп ошол окшогон чыракты алып келип, ордуна тагып коесуз. Ne oldu? Bul meşitke sadaka emez. Bul Allah'ın үйüne sizden salım. Peygamberimizin meşitine birinci Abu Darda radıyallahu anh çırak alıp gelgende dua kılgan. Allah senin mürzöңdü жарык kılsın dep. Oşol dua maga da tiyer. Nege? Men de Allah'ın үйüne жарыкты alıp geldim. Meşitin bir kolonkası bir tütüğü buzulup kalıptır, kraynik.
Мен алып келип ошону жасап коеюн. Салып. Мешіттің килемес кирип калыптыр. Жай намазы, бир жай намаз менен алып келейин, бир жай намаз сиз алып келиңиз. Садака эмес, салым. Мечит кура албайм, бирок бир жай намаз алып келип кое алам. Мечит кура албайм, бирок бир лампочка коюп кое алам. Садаканы муктаж адамдарды издеп тауып, мүмкүнчүлүккө жараша ошол адамдардын тамак ашына берген. Аллахтын алдында ушунчалык чоң садака. Hazret Musa aleyhisselam bir жолу дуа кылып, bir өтө жаман адам бар эле. Жөөттөрдү Musa aleyhisselam 40 күнгө калтырып кетсе, Allah Musa aleyhisselam Tavrat kitabını alıp gelүү үчүн Tur тоосунда 40 күн убакыт өткөрүп келсе, 40 күн ичинде жөөттөрдү музоого сыйындырып койгон да bir адамчы. Аты Самири. Анан Musa aleyhisselam өтө келип жинденип, кайра элди таргып берип иманга алып келген. Бирок ошол адамдан өтө капа болду да, анан дуа кылды, Алла ушуну азап берип жок кыл дегенде Аллах Таала айтты, мен буга азап бербейм деди. Аллам неге десе айтты, бул өтө кол ачык деди да. Мусулман эмес. Адамдарды динден бурган. Музоого сыйындырган. Бирок Аллах эмне деди? Эсеп китебик акыретте болот деди. Бирок дүйнөдө бул адамга мен азап бербейм. Неге? Бул өтө берешен деди. Бул өтө кол ачык деди. Самирини. Эми bir капыр, bir ушунчалык начар, жаман адам берешендигинин айынан Аллах Таала дүйнөдө кырсыкка учуратпаса, bir момун мусулман адам, bir момун мусулманга жакшылык кылса, кеңпейилдик кылса, курсагын тогозуп койсо, билдирбей бирөөдөн кичине bir 100 сом 200 сом карызын төлөп койсо, Аллах канча ыраазы болот? Мүмкүнчүлүк көп. Мисалы дүкөнгө барасыз, азыр айылдарда, шаардардагы кээ бир адамдар продукт алып 10 сом, 20 сом, 50 сом, 100 сом, 200 сомду карызга жаздырып кетет. Барып сурап, көптөн бери төлөй албаган адамдар бар. 100 сом менен төлөп коеюн, 200 сом менен төлөп коеюн. Кыйналып дүкөнгө келсе, сиздикин бирөө төлөп койду. Аллаху акбар. Канча сүйүнөт? Ошол сүйүнгөндүгү үчүн Аллах сизден ыраазы болот. Аз нерселер. Ниет барыбызда бар. Жанагы айткандай, Аллах мага ушунча миллион берсе, мен ушунчасын иштетем. Биринчи Аллах 10ду берсе, ошонун бирин иштетели. 100дү берсе, 10ун иштетели. 1000 берсе дагы биз 50, 40, 60ын иштетели. Ошентип Аллах Таала көбөйтүп берет. Себеби Аллах Таала эмне деген? Бирди бергенге 10ду берем деген. Сынап Аллах биринчи бизге аз берет. Туура иштетсек көбөйтүп берет. Дагы туура иштетсек көбөйтүп берет. Кайра эле туура иштетсек көбөйтүп берет. Биз эмне дейбиз? Күтүп турабыз. Көбөйтүп берсин Аллах биринчи. Максималли. Анан мен ойлонуп көрөм, берем, бербейм. Ошол чындап эле кээ бир адамдарга 10 жыл мурда ойлогон байлыгын Аллах берген. Дагы эле 10 жыл өттү да, биздики көбөйүп кетти да, биз Аллах ушунча берсин деп талап кылабыз да. 10 жыл мурда биз айтат элек, Аллах мага ушунча акча берсе, ушундай берсе мен берем деп. Азыр элестетип көрдүңүз, Аллах ошону берди го. Берди. Жок, эми мага көбүрөөк керек. Ошондуктан өзү негизи жасаган ар бир каражаттан сооп үмүт кылыш керек. Өзүңүзгө bir кышка кийим алып кийдиңиз, бут кийим, баш кийим, ата энеңизге, балдарыңызга. Ушунун bir тыйынын Аллах сооп берет. Себеби бул милдет. Эми садака дегени милдет болбогон чыгаша да, ошого сооп да. Ошондуктан сообу көп. Өзүңүзгө ач калсаңыз сөзсүз тамак аласыз. Үйдөн продукт жазып берсе, алып барбай эле көрүңүз эле. Өзүңүздө кирбей калышыңыз мүмкүн. Аны сөзсүз алып барасыз. Бул милдет болгон каражаттар да. Эми садаканы неге пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бизге кызыктырып, соон айтып кызыктырып жатат? Себеби ал милдет болбогон чыгаша да. Сиз айтышыңыз мүмкүн да, кошунам ачка болсо, мен не күнөм? Туп-туура. Мыйзам боюнча да сиз күнөөлүү эмессиз, шарият боюнча да сиз күнөөлүү эмессиз. Бирок Аллах сизди сыноо үчүн кошунаңызды ачка кылып койду, сиз эмне кыласыз? Билип туруп. Кошунаңыз ач, ошондуктан мурда апаларыбыз канчалык бир кең пейил болгон. Биз билбесек керек, азыркы жаштар дагы билбесе керек, ушу 40тан жогору жаштагылар билсе керек. Апалар мурда нан жапканда эмне кылат эле? Бир нанды берип, кошунага жөнөтөт эле. Ошондо эсиңиздерде барбы? Тамак жасаганда биринчи балдарына үйгө тамак бербей, бир идишке коюп, кошунага чуркат деп чуркатат эле. Биз барат элек мисалы. Мен эсимде бар, ошондой кошуналарга нан берип кел. Сурабайт эле алар. Биз түшүнбөйт элек. Неге? Себеби нан жапканда
Алардын үйүнө эмне болду? Биздин нандын жыты барды. Эт куурдуңуз, картошка куурдуңуз, жыты барды. Эми мүмкүн алардын үйүндө бүгүн нан жоктур. Же болсо дагы бүгүнгү нан жоктур. Же тамак бар, бирок сиздикиндей жок. Кичине жөнөтүп койсоңуз, канчалык көңүлү кубанып калат. Күтпөгөн эле, бирок сиз жөнөттүңүз. Эртең ал жөнөтөт сизге. Бирок ал жөнөтсүн деген ойдо жөнөтпөй эле да. Бүгүн бизде акырын-акырындан мурда үйлөр кенен эле да. Ошо адамдардын пейили дагы кенен эле, берешен эле, акырын кичирейип, мына кичине үйлөрдүн ичине тыгылып калгандыктан пейлибиз дагы кичирейип калды, кичине. Анан коркок болуп калдык да. Адам үйлөнө электе кичине эр жүрөк болот, баатыр болот, берешен болот. Үйлөнгөндө 50% кетет ошонун. 50% коркоктук келе баштайт. Себеби мурда өзүн эле ойлойт эле да. Көчөдө жатып калса деле баары бир досунун үйүндө калса деле баары. Үйлөндү, эми бир жоопкерчилик болду. Кичине берешендиги азаят. Кичине эр жүрөктүк, баатырлыгы азаят. Балалуу болгон сайын ошол азайып кете берет. Пайгамбарыбыз айткан: "Иннал валада мабхалатун majbanatun." Перзенттер адамга коркуунун, бакылдыктын себеби деп. Канчалык перзенттерибиз көбөйгөн сайын адам эмне болот? Бакыл боло берет. Ичи тар боло берет. Бирөө сурап келсе, болсо дагы жок, бербейм, жок. Менен сурабагыла менден. Неге? Өзүм балдарым багышым келет. Аллах бизге 1 перзент береби, 10 перзент береби, биз кең пейилдиктен кайтпашыбыз керек да. Болду. Жардам бир муктажга өзгөчө үйдөгү буюмдарды сурап келет го. Эми жок дегенде ошого берешен бололу туугандар. Үйдө, мисалы, кабаттуу үйлөрдө жашаган адамдар көбүнчө эмне сурап келет? Туз, шамчырак, ширеңке, бычак. Дагы эмне сурап келет? Алар мисалы күрөк сурап келбейт турабы? Жер үйдө жашагандар көбүнчө кошуналар эмне сурап келет? Күрөк сурап келет, кычкач, бычак. Алар деле ошондой нерселерди бар го. Колдон келсе, сурап келсе беремин деген бир комплектте коюп койсок, бул башкача нерсе. Себеби Аллах Таала Куранда Ал-Маун сүрөсүндө эмне деген? Кыяматка ишенбегендердин адамдардын сыфатын айтып келип, акырында айткан: "Ваямнаун ал-маун." Алар өзү күнүмдүк колдонуучу нерсени дагы бирөөгө бербейт деп. Бирөө кошунаңыз эми жасап жатып өзүнүн кычкачы бузулуп калды, же жоголуп кетти, же өзүнүн балкасы сынып калды. Кошуна балканы берип тур десе, кээ бир адамдар: "Ушул алып барасыңар анан алып келбейсиңер да ошо. Макул берем мен, аянбайм мен. Бирок алып келбейсиңер да ошо." Ала берип балка ушунча сөздөн кийин сиз бербесеңиз жакшы болот эле. Ушунча сөздөн кийин сиздин балкаңызды алып башыма эле чапсам жакшы болот эле да. Эми бир балка экен го туугандар. Ошон үчүн алып коелу, кошунам сурап келсе, мына балканы берем. Кычкач, изолента сурап келиши мүмкүн, муну сурап келиши мүмкүн. Бул нерселерди кошуналар сурап келсе беремин деген ниетте койдуңузбу? Караңыз, биринчиси, Аллах сизди эч качан ушул нерселерге муктаж кылбайт. Сиз эч качан бирөөдүн үйүнө ушул нерселерди сурап барбайсыз. Бир. Экинчиси, сизден бирөө сурап келбесе дагы сиз ушул нерселерди күндө элге берип муктаждыгын бүтүрүп жаткан согун аласыз. Неге? Ниетиңиз бар. Биз алдын ала эле айтып коебуз. Кара, бирөө бир нерсе сурап келсе бере бербегиле. Түшүндүңөрбү? Менден сурабай бербегиле. Алып барат өткөндөгү анан бузуп келсе эмне кылат? Мен чын айтып жатам. Биз алдын ала эле ошондойбуз. Үйдө эркектер аялдарын урушуп келет. Сураса бере бересиңби сен? Туз бербейбиз бүгүн биз. Бирок кошуна туз сурап келсе, кичине пиялага салып бербей, 1 килограмм берип коюңуз. Эң арзан нерсе дүйнө жүзүндө туз го. Макул бир замандарда кымбат болгон экен. Азыр Аллах Таала тоолорду туз экенин бизге билдирип койду го азыр. Мурда адамдар билбейт эле. Деңизден алат эле, ошо аз-аздан эле кымбат эле. Өзгөчө Кыргызстанда эң арзан нерселердин бири туз. Ошого үйдө коюп коелу. Кошуналардан бирөө туз сурап келсе, кичине бир чыны, бир кашык эмес, мына 1 килограммды берип кой. Эми сиздин үйүңүздөн бирөө туз сурап келди. Чында эле муктаж. Эми тузду да сурайбы адам? Чында эле тамак жасаган, туз жок. Дүкөнгө барып келгенче кечиге сизден сурады. 1 килограмм туз бердиңиз, 1 ай иштетет. Элестетиңиз, 1 ай ошол адамдын тамагын даамдуу болгонуна сиз себепсиз. Ага сиздин 25 сом акчаңыз себеп да. Алла, канчалык чоң соо. Кичине пейлибизди кенен кылып койсок да. Аллах сизге өзүнүн пейлин ошончолук кенен кылат. Аллах берешендигин сизге ошончолук. Биз канчалык не кылсак, Пайгамбар алейхиссалам айткан: "Ирхаму ман фил ард." Силер адамдарга мээримиңерди кеңейткиле, ярхамкум ман фис сама. Аллах силерге мээрим кылат деп. Биздин мамилебиз кандай болсо, Аллах ошондой мамиле.
Korkboylu erteң ne jeyim? Korkboylu özüme kerek bolup kalsam ne kılam? Anan kebirde ошол бергенден кийин артынан сүйлөбөгөн жакшыраак да. Кошунаңызга мисалы бир буюм бердиңиз, ал күрөкпү, кычкачпы, ал балтабы, орокпу, не болсо дагы же арабабы, анан кичине бузулуп калыптыр. Бир аз. Ал өтө кыжалат болуп, анан сизден алып бара албай бир күн, эки күн, анан бир күн алып келет, анан өтө кыжалат болуп алып келгенде, кошуна эчтеке эмес, бул темир го бул деп койсоңуз канча сүйүнөт. Себеби сиз ошондой десеңиз дагы уже буюмуңуз бузулган, бирдемке деп жинденсеңиз дагы бузулган. Болгону сиз өзүңүздү көрсөтүп коесуз да, бир күрөкчөлүк адам экенсиз. Болду. Сиздин эр жүрөктүгүңүз, байлыгыңыз бир күрөктүн баасы экен да. Бир адамдын көңүлү туугандар, бир күрөк эмес, жер шарынан да кымбат го бир адамдын көңүлү. Ошондуктан биз жакшылык кээ-бирлерибиз кылбайбыз го, кээ-бирлерибиз кылабыз, кылганды кайра тилибиз менен чыгарып алабыз. Ошого Аллах Таала Куранда айтканы жакшы сөз дегени бир адамдарга бере албадыңызбы, жакшы сүйлөп койгонуңуз ошо бербегениңиздин ордун каптайт. Анан берип жаман сөз сүйлөгөндөн көрү бербей жакшы сөз сүйлөгөн жакшыраак да. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khayrun min sadaqatin yatba'uha adha. Жакшы сөз сүйлөп, бирөөдү кечирип койгон, садака берип артынан сүйлөгөндөн жакшыраак деген да. Бирөөгө садака жардам бердиңиз, сурап келгенде, анан өткөндө келиптир, акчасы жок экен, берип койдум. Бул сөз жетет ал адамга. Сизден өткөндө паланчадан акча сураган экенсиң, көчөдө калып кеткенсиң, алсага 1000 сом берип турган. Айтты ошону, айтты. Жүрөгүнө тиет да ошол. Ошондой деп садака берип артынан сүйлөп койгондон бербей эле жакшы сөз сүйлөп койсоңуз жакшыраак да. Жеке бир адамдар бирөөгө жардам берет дагы, анан элдин арасында эле өткөндө не болду, ишиң бүттүбү? Дагы керек болсо айтып тур дагы. Өзү жакшылыкты жасап туруп, сиз менен Аллах билсе канчалык бир жагымдуу нерсе да, сиз билесиз, Аллах билет, башка эч ким билбейт да. Аллах Таалага жакканы ошол. Бул ихластын да белгиси да. Анан кээ бир адамдар садака кылып, жалпы элге жарыя кылса, аны дагы туура кабыл алалы. Мына ушуну бергени кичине эле, анан бүткүл элге, калайыкка, журтка баарына жарыялап жатат. Жок, ал деле жаман нерсе эмес. Себеби ошону көрүп мүмкүн бир адам жакшылык кылып калат. Биз өзүбүз кылбайбыз, анан бирөө кылып туруп ошону бир жакшы ниетте элге көрсөтүп койсом дейбиз. Мына кара, кылганын кара. Өзүңүз кылдыңызбы? Жок. Ошондуктан ар бир нерсени туура кабыл алалы. Бирөөлөр жасайт, эч кимге көрсөтпөйт, Алла разы болсун. Бирөө жасайт, көрсөтөт, кубанып коюңуз. Бирөөгө жакшы болуптур, кубанып коелу. Жакшы кабыл алсак, ар бир акыбалда өтө жакшы. Бир жолу Иса алейхиссалам достору менен мусулмандар менен баратканда бир жерде бир ит өлүп, чирип, ит кой өлсө, өлгөндөн кийин канчалык жагымсыз болот, чирип калса, ит өлүп калган, чирип калган, ар бир оозун жабып, сасык экен, жаман экен деп өтүп кетип атса, айтат экен, тиши апапака экен деп. Ошондой жерден дагы жакшы нерсе тапса болот да. Ал эми тескерисине келгенде адамдар пайгамбарлардан ката тапкан да, катасы жок, күнөөсү жок адамдардан издегендер пайгамбарлардан дагы жала жапкан. Ал эми ою, тунук, жүрөгү таза адам ошол жерден дагы бир плюс табат да. Ошого туугандар, садака десе эле сөзсүз эле 1000 сом, миллион сом эмес. Садака десе эле сөзсүз акча эмес. Садака дегенде, демек, бир адамдын муктаждыгын бүтүрүү экен да. Бир адамдын көңүлүн кубандыруу экен. Ошого мен ар дайыма даярмын деп, жана айткандай, үйдө дагы керектүү буюмдарды, машинеңизге дагы жолдо керектүүлүүчү буюмдарды, жумушуңузда дагы, мисалы сиздин жумушуңуз эмнеге байланыштуу? Базарда соода кыласыз. Базарда көп кошуналар эмне сурап келет? Майда сурап келет. Сиз бир пакет майда кылып албайсызбы? Мисалы. Акча соодагер болсоңуз, акчаңыз бар, бир 10 000, 20 000, 50 000 сом. Ошол акчаны майда кылып 1 сомдук, 5 сомдук, 10 сомдук, 100 сомдук кылып пакетке салып алсаңыз дайыма. Кошунагы суркап келип, кошунага 1000 сом алмаштырып бересиз. Бол. Эртеси күн кайра келет. 10 жолу келген алмаштырып бере берсеңиз, кошунагыз эмне дейт? Кошуна жакшы. Эч качан жок дебейт. Сиз эмне кылдыңыз? Болгону 1000 сом берип, 1000 сом алдыңыз. Бирок ал адамга канча пайда болду? Канчалык жардам берген болдуңуз? Сырттан бирөө алмаштырып берсе, алмаштырып бере атасыз. Бир тиын албайсыз. Бирок ошол адам канча разы болуп жатат.
Кайсыл жерде иштесек ошол жерге кээ бир адамдардын жумуштарында мисалы кошуналарга эмне керек? Бирөөгө калем кагаз керек көбүрөөк, запас алып коебуз. Сураса биз алдын ала бирөө паланчыда жок деп турабыз да, жок, менде жок. Базарда 1000 сомду же 5000 сомду көтөрүп, базарда айланып чыксаңыз эч ким майдалабайт бүгүнкү күндө. Дүкөнгө акчаны көтөрүп кире беришиңизди айтат, майда жок дейт. Же кээ бирлер тажагандан жазып койгон, акча майдалабайбыз депчи. Кичине телибизди кенен кылып, бирөөгө бир пайдабыз тийсин деп жүрсөк, айттым го, пайда жеткизбесек дагы Аллах бизден разы боло берет. Неге? Сиз даярсыз любой время. Кошуна сурап келсе ушуларды берем деп. Көпчүлүгүбүз эми жер үйдө жашайбыз. Кошуна сурап келсе ушуларды берем. Сурап келсе да, сурап келбесе да сиз күндө сооп алып жатасыз. Кычкач бердиңиз бирөөгө, күрөк бердиңиз бирөөгө, ширеңке сурап келди, май сурап келди. Биз канчалык жүрөгүбүздү тар кылып, зыккын болуп алсак барго, Аллах бизге ошондой мамиле жасайт да. Пайгамбарыбыз айтты: "Анфиq ва ла тахша мин зил арши qilala." Короткун деди, коркпогон арштын ээси сага аз берип коет деп коркпо деди. Аллах кантип бербейт. Сиз муктаж болуп туруп бирөөдүн муктаждыгын бүтүрөм десеңиз, муктажсыз бай Аллах кантип сизге бербейт. Ошондуктан туугандар, эми мунун мааниси мындай дагы эмес, болгонуңуз баарын чачып салыңыз, жок. Бирок мындай дагы болбойлу дагы, бир тыйын дагы бирөөгө пайдабыз тийбей турган адам болбойлу да. Пайдасы тийген адам бололу. Кеңеш менен, сөзүбүз менен, эски буюмубуз менен болсо дагы, дөңгөлөгүбүз менен болсо дагы, күлүч запчастар менен болсо дагы, күрөк балталар менен болсо дагы, же болбосо жанагы туз май менен болсо дагы, бирөөгө дайыма пайдасы бар адам болсок, Аллах. İştegen жерибизде, кесибибизде, доктурсуз мисалы, докторлорго көп не керек? Перчатка ошондойгузда бир эки пачка перчатка салып алыңыз, бир эки пачка бахил салып алыңыз, мисалы. Кирген адамга кана бахилиңиз? Кийбейсизби деген ордуна, мунаны кийип алыңыз десеңиз, канча пайда? Мүмкүн ошонун 5 сом акчасы жок эле, бахил кие албай жүрөт эле, мисалы. Докторлорго бир шеригиңди сурап калып, перчаткам жок эле, мунаны кийип ал. Аллах. Сиз дайыма элге пайдасы тийген адамсыз. Мелочь бул кичине нерселер. Бирок ошол сизден бирөөдүн муктаждыгын бүтүргөн болот. Ошого ниет кылалы турган. Ошондо Аллах Таала сизге акырын-акырынан көбөйтүп берет. Неге? Себеби сиз пенделерге пайдалуу адам экенсиз да. Аллахтын пенделерине мусулман капыр деп ылгабай, пайдасы тийген адам экенсиз. Аллах сизге бере эле берет ананчы. Болгону биз коркобуз да. Аллах Таала даяр турат. Бер, бирди, 10ду берейин. Биз эмне дейбиз? Биринчи бер, анан берем. Аллах Таала берсе да бербейбиз бизчи. Ошого берели, Аллах берет. Берели, Аллах берет.